Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокаттын Төрөбай Кулатов айылындабыз, достор. Төрөбай Кулатов айылынан бүгүнкү чыгарылышта ушул таза дыйканагабыздан Жусуп акеден жакшы бир чоң ат чыгат экен. Алыбызда турган ушул Тору Кашка аттын бүгүнкү чыгарылышта маалыматын беребиз. Бул аттын баасын, ал эми боюнун бийиктиги канча толук маалыматын алайланда чыгарылышты баштасак. Жусуп ага, ассаламу алейкум. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Машалла. Бүгүнкү чыгарылышта чоң ат чыгат экен, негизи, чоң ат. Атты сата чыгардыңызбы? Атты сатууга чыгардым. Атты сатыш керек эми, бир пал ээсин тапсын атам. Аттагы палбанын тапсын дең, ээсин табыш керек. Чындыгында чоң жыйындарга жарай турган ат экен. Анда аттын маалыматын берүүнү баштайлы. Бисмилла. Бул аттын жашы канчасы эми? Жашы 5 жашар 2 асый. 2 асый. 2 асый. 2 асый. Жазга 3 асый болот. Жазга 3 асый болот. Майга 3 асый болот. Ошондо бул ат каяктан келген сизге негизи? Бул ат өзүм бейин баласы. Атасы Россия, Аргымактан энди аралашылып кеткен да, помощь болуп калды. Атасы Россия. Атасы чоң ат, 80ге жакын болгон ба, 80ден болгон. 80 тегерен ат болгон ба? Күчтүү ат болгон. Көзүгө өлдү. Ал союп калдыңыз ба? Атасы чоң ат экен да. Ошондо азыр эми Тору Кашканын бою канча чыгат турушта? Мен 75 бар да. 1.75, а? Неге туугандар, сиздерге видеосундагы жайгаштырдык. Даледан өтүп, жалдан өтүп. Азыр 1.75. 1.70 плюсда чыгат экен да, таза. 1.75 мынеге. Аттын эми жакындагы бир көрсөтөлү, туугандар. Путу колу тазабы? Таза. Такага турушу кандай, такага турушу? Бардыгы жакшы, мен өзүм эле кармай берем. Өзүңүз эле кармай бересиз, ушундай чоң ат да? 60га жакындап калдым, өзүм эле. Түз айданчы таксыр, түз айданчы аркасын бир аркаларын бир көрөлү, машалла. Мына туугандар. Аттын арты көрүнүшүнөн дагы. Болду, кайта бериң. Негизи чоң ат экен, а? Ушундай кармап туруң болду, Жусуп, эми аттын өнөрлөрүн айтайлы эми. Бул тууралуу сөз кылайлы. Бул ака жылоо менен кирет. Жылоо менен киреби? Жылоо менен кирет. Чоң ат экен, ортодо турабы? Турат ортодо. Чоң булайын чоң улакта камчы амыра уралбай калат. Жылоо менен кирбесин. Камчы урушта кыйын да, көпчүлүк аттын арасында, Жылоо менен кирет. Жылоо менен кирет. Аттын негизи мүнөзү кандай мүнөзү? Кармаганга жоошпу? Кармаганга жоош, балдар эле кармайт. Ашыкча өнөрлөр жок, а? Жок. Теп, иштеп. Машалла, чоң ат. Ушундай чоң ат насип кылсын туугандар барыңыздарга. Эми үйүрү кандай да бунун? Үйүрү быйыл 12 бейге коюлду. Кандай, ручной коюлду? Жок, талаада жүрдү. Талаада жүрдү карап. Талаада жүрдү 12. Кайтарып жүрдү. 12 бирок өтө жакшы чыкты үйүрү. Бөл жылкы кошподу дагы, бөлбөдү дагы. Жаш кулундар теппеди. Жок, ондой өмүрү жок. Ондой жок. Өтө жакшы чыкты. Мындай айтканда. Ушундай карап турсуз, Тилеле жок да. Тилеле жок, бирок машалла. ушунчалык болот биринчи жылы үйүргө. Аттын сынын көрүңүздөр, достор, кандай ат экен. Ошондо дыйканчылык экен да сизге эсе, Өзүм бейин баласы. Өзүңүздүн бейиңиз баласы. Эми анда үстүдө саяпкер акебиз бир школот берсе, бир аттын эми өнөрүн көрөйлү, а? Атты биринчи ушул жерде туруп бир буроолорун көрөйлүк, а? Оңго солганан жылоолотуп көрүңүз. Андан кийин узун бир кой бересиз. Бирок көп деле узак кетпейсиз. Ушул жерден бир катуу кой бересиз. Аттын бир өнөрүн көрөйлү. Андан кийин баасын айтабыз. Аттын путу колу, денсаулыгы баары жакшы, а? Путу кол таза, баары жок. Путу кол таза. Мен нарага бурам. Оно ушул жерде. Оңго солго буроолорун, Машалла. Кыйкырып, айда бериң. Кеңир айда бериң, улактагыдай элестетип. Мындай 1.75 чоң атты анчамча адам мине бербейт, аксакал. Сиз өзүңүз карапсыз да, тарбиядан берипсиз, а? Ончалык менди менин күчүм жетишинче да энди. Бу баланы азыр башка бала мине албайт, мана эле мин деп эле мен өзүм энди нарагын энди. Балбандагын үйрөтүп. Жылоолотуп көрүңүз, жылоо. Тизгин кагып көрүң. Тизгин. Мына ушул жакта,
Айдаң. Чоң ат. Кой бериңен бир катуу, ошол жактан бир үстүгө карап бир кой берип. Кыйкыр. Жаныбар. Жеңил экен, а? Сабылатына жараса жеңил ат экен негизи. Аяктары жеңил экен. Дагы бир, Ол жумшакпы? Жумшак. Так. Ол жумшак экен. Тартына токтоп. Кайсы палбандар сапты? Тек палванга бере элекмин. Бир дагы бербедиңиз ба? Вообще бир палванга бербедим. Бир палванга берип атагын чыгара турган экен өзү негизи, а? Keçe bir pallonga verdim. Ol ortada turdu bir. Yarım saat açık turdu. Aha. Başka bak. Tamam olmadı arkadaşlar. Tam çıkarıyor. Gen. Kıkırık menen. Ага, кыйкырса келет тең. Kıkırık kançın kereği yok. Эми бир палбанын келишип атагы чыга турган бир атактуу ат болот. Буйрса, эми кайман атын эмне деп койдуңуз бир? Гром кайман атындагы чоң ат тугандар. Эми сооп эми токодор жерине келиш керек да. Баардык нерсенин акыры болот. Элде күтүп калдык окшойт. Баасын канча дейт деп мен да күтүп турам чындыгында. Эми бул чоң аттын, громдун баасын канча коесуз? Бери кайдап келе бериңиз. Sen tartıp жүрөсүң мындай чоң аттардын жакшы жүгүргөндөрдө булардын 100дөн ашык болот. Мен жакын кылып эле айтам, дыйканча кылып жүрөм. Дыйканча кылып. Өз дыйканчылык экен да. Дыйканчылык. 20 камы бар. $20,000 кеми бар, Сурай берем. Сурасын. Мынакей достор, аттын 1.75 экени жооп беребиз. Жооп бересиз, 1.75 жооп. Тартып ала берет. Ден соолук жебиши бар жакшы. Жайда. Жемди азыраак эле жейт, бирок жем көп бербедим. Көп бербедиңиз. Канча бир 4 кг. 4 кг жем жейт, мына ашык бербедим. Жакшы. Богон ошол. Аттын баасы $20,000 коюлду достор. Такаап турушу, ден соолугу баары жакшы. Жебичи баары жакшы экен. Анда Жусова содаңызга береке. Бүгүнкү чыгарылыштагы Громдун толук маалыматын берип өттүк. Ой пикирди комментарий калтырасыздар. Кандай ат экен негизи көрсөңүздөр болот. Анда содаңызга береке. Чыгарылыш соңуна чыгардык. Ишиңе ийгилик сен. Рахмат, айтканыңыз келсин.